Şimdi birön үйde ölüp kalsam erteң kандай bolot menин жашоом деп көп ойлонуп атам. Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну Сапаргүл Саматова 17 жылдан бери ижарада жашап келет. Бул жаянын 15-үйү. Кычыраган кыштын күнүндө Саматова 3 жашар баласы мектеп жашындагы кызы менен көчөдө калуу коркунучунда. Мына квартирага да акча таба албаймын, кыйында жүрөмүн азыр. Мына балам бар, кичинекей 3 жашар. Муну 42-имде төрөдүм. 42-имде төрөп, мага параса менен төрөдүм. Өзүм бөйрөгүм ооруйт, эчтекеге жарабаймын. Мына азыр бирөөдүн үйдө отурамын. Мунуям пулуну келип кыстайт. Бер дейт, бергенде берип атам, берип алганда бере албай атам. Кыштын күнүндө суукта чыккыла, онда үйдү бошоткула деп атат. 46 жаштагы Сапаргүл Саматова үйгө муктаж болуп турат. Өзү иштейин десе ден соолугунан айрылган. Балдарына берилген жөлөк пул тамак ашына да жетпейт. Элдерден шу жардам сурап, шу бизге да продукталарыбызды кичине помощтан неме кылып турса, жеткиришип берип турса, анан кийин шу эми мына шу квартирадан чыгып өз үйүбүз болсун деп тилеймин да, максатымчы. Шу квартирадан жүрөгүм чыгып калды да, кыскасычы. Казайка келип, о деп, бу деп, жүрөгүм деле чыгып кетти, акча төлөй албасаң деп көп кыйкырат да. Каарманыбыз колунда бар инсандардан жардам күтөт. Жок дегенде жер тилке бөлүнсө кичинекей кылып үй салып алат элек деген тилекте. Саматованын үй бүлөсүнө материалдык колдоо көрсөтүүнү каалагандар үчүн экранда байланыш номерлерин калтырабыз. Бага бизге үй берсин деп сүйлөп берсең. Үй берсин. Бул кимдин үйү, Умар? Квартира деп койсоң. Квартира. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион, Кара Суу району.